Кыргызстанда импортталган деген сөз эмнегедир эң жакшы товар, сапаттуу деп кабылданып калган. Тамак аш болобу, кийим кечеби сырттан ташылып келсе, демек эң мыктысы деп түшүнмөй жайыбыз бар. Муну менен биз өзүбүздүн өндүрүмдү колдобой жатканыбыз өкүндүрөт. Алсак акыркы күндөрү импортталган ундун баасы жогорулаганы биз дагы деле сырттан ташылган товарларга артыкчылык берерибизди далилдеп койду. Ошол эле учурда керектөөчүлөргө Кыргызстанда өндүрүлгөн буудайдан жасалган ун төмөн баада сунушталууда. Ата мекендик өндүрүмдү сатып алуу менен сиз бардык жактан утушта болосуз. Капчыгыңызга күч келбейт, жергиликтүү ишкерлерди колдойсуз жана эң башкысы сапаттуу ун алып ден соолугуңузга кам көрөсүз. Германияда эл аралык лабораторияда жүргүзүлгөн изилдөөдө Кыргызстан импортталган унда илешчек же орус тилинде айтсак, клейковина 38%га чейин жетери аныкталган. Мындайча айтканда, глютен нормадан бир топ жогору. Химикалык заттар көп кошулган унду кошуналардан Кытай дагы колдонбойт экен. Ал эми Европа өлкөлөрүндө илешчек 30%дан жогору болсо пайдаланууга сунушталбайт. Клейковина же глютенди нормадан көп колдонуу эндокринологиялык ооруларды пайда кылат. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча акыркы 10 жылда Кыргызстанда кант диабетине чалдыккандардын саны 2 эсеге өскөн. Ошондой эле өлкөдө аскандуулук менен жабыркагандар дагы көбөйгөн. Адистер бул илдеттердин алдын алуунун бир жолу катары Кыргызстанда өндүрүлгөн унду сунушташат. Анткени тегирменде буудай унга айланып жатканда пайдалуу кошулмалар, витаминдүү минералдык заттар кошулат. Алсак, кыргыз уну темир жана фолий кычкылы менен байытылат. Ал эми илешчек 28-32%дын тегерегинде болот экен. Андыктан чет өлкөдөн келген ундун чоюлчаактыгына карабай, өзүбүздө өндүрүлгөн пайдалуу унга артыкчылык берели.